только окуу керек деп ойлойм. Анткени деген китеп окуган сайын бир жаңы нерсени обязательно үйрөнөсүң. Пускай бул аңгеме болсун, повесть болсун, бул роман болсун. Китеп окугандан кийин обязательно жакшы көп нерсени үйрөнөсүң. Анан бир айта турчу нерсе, китепти телефондон окуйм деп кээ айтат. Окуйм китеп, бирок телефондон окуйм депчи. Телефондон китеп окуган менен өзү китептин өзүн кармап, кыргызча кандай предисловие. Китеп башталарда китептин кыскача мааниси жазылат эмеспи? Кириш сөзү. Ошону китепти кармап окуган башкача. А телефондо өзүңөр билесиңер, предисловие эч ким окубайт. Мисалы үчүн чын эле айта берейин, Москвага келердин алдында бир дагы ресторанга барып көргөн эмес болчумун. Вот ресторанга барганда кайсы колуңа вилка кармайсың, кайсы колуңа бычак кармайсың дегенде ушул китептен үйрөнгөм. Ошонун баардыгын окучумун. Метродо жүрсөм дагы, автобуста жүрсөм дагы баардыгы колумда постоянно китеп жүрчү. Окуй эле берчүмүн, анан Кыргызстанга деле аз барчумун. Көлдүк болуп туруп, көлгө түшүп, эс алуу дегенди деле билген жокпуз. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин катталуучуларым жана көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен YouTube аркылуу көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн дагы сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган менин кызыктуу коногум бар. Ал айым жеке ишкер. Учурда жарандардын көп суроолору чечиле турган көп функционалдуу борбордо МФЦда эмгектенет. Өзүнүн кесиби журналист. Менин кесиптешим Алия алгачкы эле суроомду ушу журналистика боюнча бергим келип атат. Өзүң каалачу элең журналист болгонду же 11-класстан эле багы мектепте негизи Бишкекте, Ысык-Көлдө окугам. Анан мектепте постоянно там ведущая болуп, ушундай өзү мероприятияларды алып барып, ошо мектептин президенти болуп. Менсиз эч кандай нерсе өтчү эмес. Мен ведущая болмоюнча бир дагы КВН, бир дагы елка, эч нерсе өтчү эмес. 1-сентябрь күтүп турчу мени мектептин жанында болчу да. Бардыгы менин мойнумда болчу. Начиная микрофондон баштаган, комуз 1-класстан баштаган 11-класска чейин. Кыздар бар болчу жанында, бийлеген, ырдаган. Алардын баарын чогултуп алып, өзүмчө эле команда болуп жүрчүмүн. Анан 11-де бүтөйүн деп калган убакта аябай ушул журналист болгум келди. Анан бат эле решать этип эле өзүм барып, жалгыз эч ким менин колуман жете эле барган жок. Ошо барып тапшырып журналистика. Бүтүп буюрса. Телевидениеде иштедим Бишкекте. Караколдо, Ысык-Көлдө, телевидениеде иштедим. Ошо андан кийин ушундай шартка байланыштуу по семейным обстоятельствам дейби. Ошо Россияга кетип калдым. Келгениме уже көп эле болуп калыптыр. Ошо. Биз Кыргызстандан келген журналисттер үчүн Россиянын атайын көйлөгүн алыш аябай эле оорго турат. А сенде бар болуп туруп, эч нерсе кылбай атасың дейсиң. Журналистиканы кайра улантам деген пландар барбы? Же бар. Ошо сиз жүр деңиз да эми сиз. Сиз уже стажда болуп калбадыңызбы? Просто менде кандай десем, менде деген багы жумуш, анан бала бакыра менен. Азыр менин ушундай бир убагым, мындай спокойно, орустар айткандай на расслабоне. Жумушта дагы ушундай иштеп атам мен. Потому что бардыгын билем. Багы илгеркидей бир жыл иштегенде, допустим, МФЦда заявительдер бар, талондорду чакырасың го, ошондо жүрөгүң түшүп турчу да. Азыр эмне услуга дейт, азыр эмнени сурайт, эмне суроо бере коет, кайсы документи десе, эмне дейм, сразу баарын даярданып, 1 жыл, даже 2 жыл десем болот, 1,5 жыл дейин. Аябай напряжно иштечүмүн, кадимкидей уставала, нервы сдавали.
боялась, потому что чуть что сразу там объяснительная служебная записка, там лескон, шундай бюрократия бар да. Ошончун азыр на расслабоне, азыркы моментте багы ойлонуп атам ушундай. Даже не журналистика у меня. Менде негизи бетке айтма жайым бар да, аябайчы. Баарына бетке айтам бирдемкени. Кандай десем, кээ бир убакта багы кагаз короп айтам. Что касается бир туугандарым, допустим, мен багы бетине айтып капа кылып алам деп эметем. А что касается вот именно документов, услуг, пардон, сен мону билбейсиң, сен мону туура эмес кылгансың, сен вообще деп эле ушундай эле уш салам. Планда кандай даже сизде эмес мындай, сиз барып бирөөлөрдүн там жашоо шартын билип, баг элдерге чагылдырып атпайсызбы? А мен бул удостоверенияны өзүмдүн кесибимди Россияда колдонуп, мен адамдарга ушул биздин мекендештерге көпчүлүгү мен жеткирейин деп атам да багы. Ушул эле документтерди кантип туура колдонуш керек. Допустим, пенсионный фондтун начальнигинен барып, интервью алып, айтып бериңизчи, бизде мындай проблема болуп атат деген эме болуп атам. Отпуска турат алда да, ошо отпускадан кийин кичине баштайын деп атам. Обязательно чалам сизге. Эмнеден баштайын деп сурайм да. Азыр ар бир экинчи, үчүнчү киши эле блогер эмеспи? Блогерлер менен журналистти бир катарда кароого болобу? Профессионалдуу журналисттердин ордун баса алабы? Конечно, нет. Конечно, нет. Блогер деген бул кандай десем, бул менин оюмча, конечно, блогерлер таарынышпасын. Менин оюмча бул даже кесип эмес. Бул өзү кандай жөн эле бир желание адамдын. Заработки кылган нерсе деп ойлойм. Анткени журналист это подтверждается документом и официально подтверждается законодательством. А блогер, допустим, что-то неправильно сделает, например, для него башкача статья, башкача закон менен каралат. А журналист үчүн, профессиональный журналист үчүн совсем иначе каралат. То есть сизден, менден требования аябай күчтүү, чем а блогерлер, как обычные граждане катары кетет, да, конечно, есть разница. Могу чет жакта жүрүп айрыкча ийгиликке жеткен биздин мекендештерди кыйналып жүргөндөр айтышы мүмкүн да, айтышын угуп эле жүрөбүз да, бул деген кыйналган жок да, мен көргөн жашоону көрбөгөн да, анан бул колдоочулары болгон да дегендер. Конечно, көп эле. Баг менин 20 жаштагы убагымдагы менден башымдан өткөн нерсени эч кимге, конечно, каалабайм, душманыма да каалабайм. Анткени эң жакын адамдарыман багы ажырап калгандан кийин менде бир башкача бир нерсе болгондо багы жолдошум каза болду, андан кийин 6-7 күндөн кийин өзүм бир тууган иним каза болду. Ошол убакта бир кандай десем, психологдун жардамы керек болгон убакта мен сөзгө калып, мен ушундай мен типтер анан буга эмне, баласын таштап коюп кетет да, өлгөн киши өлдү, өлгөндүн өз шору да, бул болсо вот жыргап мына окуйт эми, башка күйөөгө тиет, анан тиги бул деген багы эмелер деле болгондо сөздөрчү катуу. Багы мен тааныган адамдар, жакын тааныган адамдар билет да мен кандай экенимди. Мындай кичине алысыраак тааныгандар бар эле айткан ушу, бул мындай кылат, тиндей кылат, анан бияка келип окуп, жокуп, иштеп, багы эми андай күндү көрбөй эле койсун эми азыр эч ким, конечно. Жашаганга да жер жок болуп калган убактар болгон. Анан ошол убакта багы акча чогултуп, иштеп, окуп, бир эмес 2-3 жумушта болгон подработка дегендин баарында иштеп жүрүп багы. Биринчи машинамды алганда кандай сөз кылыш. Квартиранын ичинде эле багы мени там кандайсың, кечинде көрөсүң, эртең көрөсүң, кечинде көргөн багы коэффициенттер барго обычный. Ошолор бул тиндей экен, анан мындай экен, анан бул машинага бирөө алып келип. Да с удовольствием жүрмөкмүн мен андай адамдар менен. Эгерде бирөө мага машина алып берип кое турган болсо, ал убакта ким? Сулуу болсоң алып берет, анан сулуу болсоң жанталашып, чачыңды эптеп түйүп алып,
любой жакта подработкада жүрсө ким алып берет машинаны? Конечно, нет. Конечно, болгон андай сөздөр. Но тем не менее справилась. Көп окуп, любой жакта эле китептерди окуп, китептин жардамы даже керек болсо ишенесизби мындай жакын подружкам, мен подружкам үчүн жаным берем, анан тиги деген баягы кыздар, келиндер бар го. Менде жок андай. Я, как говорится, одиночка я. Мен өзүм ишенем. Билем что балдарымдын дагы таянары болушум керек, күчтүү болушум керек. Ошо бардыгын эле китеп менен эле окуу эле сравнивать этип, анда-санда там видео, там или кино, ошон менен эле. Бир айтканың бар да, бир китеп таап алып, ошол менин жашоомду өзгөрттү деген. Как раз ошондой убакта баягы бар эле, сиздики жырга алазыр деп. Эми азыр жаңы тааныгандар менен жырга алып барсаңыз мындай, анан жалгыз жашайсыз, балдарыңыз менен жумушуңуз бар, машинаңыз бар, дачаңыз бар, жыргап эле жүрөсүз деп ушинтет да. Анан сиз айтмакчы, алар ойлойт да, мен Москвага келип эле түк деп эле квартира снимать этип эле, анан шак деп эле машина алып эле, анан түк деп эле дача алып эле жатып калды депчи. Но на самом деле, конечно, анын баарын билбегендер айта берет да ушинтип. Сен эми кандай баягы 20 айтып атпаймынбы азыркы кыйынчылыктардан кийин кадимкидей өзүмө кол сабындай жашоонун интереси жок болуп бараткан момент болчу да. Конечно, андай азыр деле ойлойм, андай кылмак эмесмин. Бирок ушундай баягы оюма келип баштаганда ушундай нерсечи. Потому что ушундай кыйналып, балам менен баламды караган киши жок, ушундай эмелер болгон. Бирок садикке бир күндүн ичинде баягы садиктин начальниги аябай жакшы аял экен. Мени бир күндүн ичинде эле баламды садикке орноштуруп, анан эртеси эле балам садикке барып калган да. Ошол деле мени эч качан унутпайм, ушу жакшылыгынчы ушу аялдын. Бирок кийин таппай калдым ал аялды, баягы жакшылыгымды кайтарып бере алган жокмун да. Анан баягы кыйынчылыктарда бардык эле башкача отношение кылат да. Бири менен сүйлөшүп, же бирөөнү поддержка кылат го. Менде андай нерсе кандай десем, даже болгон жок деле го дейм. Ошо кайненем баягы чалып кайнатам, Алюшка деп ыйлашып, ушундай убактар болгон. Бирок кийин ошо жумушка орношор мен троллейбуста кетип баратсам, бир китеп жаттыр да. Телефонум деле нормально эмес болчу да андача. Анан ошо китепти таап алдым. Троллейбуста кетип бараткам, бул Строгино метро жок болчу. Ушул жерден троллейбус менен Щекинскийге барып, анан ал жерден Щекинскийде 1,5 саат метродо жүрчүмүн. Метродон чыгып дагы автобус менен. Ушундай күндө деп коңуз, ушинтип иштечүмүн да. Анан кийин выходной күнүм бар болчу. Бир күн выходной, бир жумада бир күн выходной, ал күнү барда иштечүмүн. Бармен болуп. Балам жанымда, баламды ээрчитип, жумушка барган, ой көп эле убакта, алардын баары 2 саат болуп кетет. Андан кийин баягы китепти таап алып, карасам сыртында эме деген эле жери калыптыр, псих деген эле жеричи, калган бүт тытылып уже эметип калыптыр да, бирок ичи таза эле. А баягы жиркенип алыштанчы. Ошо жиркенип алыштан ал китепти. Бирок алдым, окудум, ошо как раз менин состояниямды өзгөртө алган бир эски трамвайда калып калган китеп болду да. Мынчалык китеп экен. Билбейм, авторун да билбейм, ишенсеңиз. Бирок билем, что сырты кып-кызыл болчу да. Психология экен негизи. Психология человека. Жарым тутулуп калган экен. Ошол китеп менин жашоомду деген эми громко сказано, конечно. Баягы ошол таптагы жолумду, мында кетип бараткан жолду совсем буруп башка нукка өзгөрттү десем болот да. Анткени ал китеп баягы именно ушундай жакын адамдан айрылып калгандан кийин сенин баягы жүрөгүңдөгү өзгөрүү, сенин
башка адамдарга кылган отношенияң жөнүндө жазылган экен. Андан ары кандай жашаш керек экен. Ошол жерде бир жакшы биринчи вопрос жазылат экен да. Что ты обязана делать? Или что ты должна сделать для того, чтобы потом не сожалеть за прожитую жизнь. Ошол өтүп кеткен жашооңду сожалеть этпеш үчүн эмне кылышың керек экен? Давай, ну-ка, дальше читай деген. Аябай мындай жөнөкөй сөз менен жазылган китеп болчу да. Мындай не то, что там медицинский термин менен эмес. Ошол китептен кийин ошол күндөн баштап ошол жумушка бардым да, ошондо юго-западный метродо бармен болуп ошого бараткам. Ошол күндөн баштап ошо барга келдим, анан напарнигим бар болчу, Наташа деген. Чоң эле аял болчу, элүүдө. Наташа говорит, вот эта книга классная. Да, там деп койду. Ошондон кийин эле бар мындай бийик болот эмеспи? Автосалондун баары болчу да. Анан астында багы мындай кирип отуруп алсаң да болчу да. Ошо китеп окуганымды көрбөсүн деп ичине ошонун астына киресиң. Наташ, можно я сюда десем? В комнату свою иди деп ошонун ичине кирип окуп. Ошол күндөн баштап айтчумун, я не буду работать для того, чтобы купить что-то, потом сидеть. Дальше өспөй эме кылбайм деп ошол китептен кийин өзгөрүлдү. Барыбыз эле ошентип азыр деле жаштар бар да ошентет, келет, акча табат, машина алат, там кандай болсо дагы, неважно в каком состоянии, иш кылып машина алып эме кылса мына кетсе болду. Дальше чо дегенди көбүбүз замечать этпейт экенбиз. Мен деле ошондой болчумун, ошонткем ошол убакта. Андан кийин мен уже өзүм вложенияны ошол китептен үйрөндүм. Эми мен башкача болом, эми мен мындай болом деп. Анан биякта, допустим, менде азыр мактангандык эмес, тааныштарым, сүйлөшкөн адамдарымчы ошол убакта, допустим, тоже, да, там необразованный, там багы, бир простой эле адамдар болчу да багы, барда, там кухня, сукня, там тиги дегенде. Алар деле мени эмнеге үйрөтөт эле, үйрөтө алат. Ой, эптеп эле иштесең болду, жумушуң кылсаң болду болот эле да. Азыр эми ошол китептен кийин, допустим, азыр деле өзүң уже башкача, өзүң өзгөргөн сайын чөйрөң дагы өзгөрөт экен да. Азыр, допустим, илгеркидей жаш убакта акча алдыңбы, зарплата алдыңбы? Алдым. Кеттикпи? Кеттикчи. Буяка барып отыралы, анан шашлык жасайлы, бүттү. Эртең анан жумушка чыгам. Всё. Башка ой жок болот да. Андай мындай болуп, ошол убакыттан кийин, ошол таптан кийин андай ой жок болуп калды. Акча табам, окуйм, бул окууну бүтөм, бул жумушка иштейм. Цель, конкретный цель болбосо, адамда эчтеке болбойт экен да. Целим жок болчу, направлением жок болчу, ошондон өзгөрдү. Сурооңуз жакшы болду. Максат коймоюнча кыйынчылыкты деле жеңиш кыйын. Ооба. Анан бул МФЦга кандайча келип калдың? Бул жака деле адистик талап кылынат бекен? МФЦга келгендин случайно эле келип калгам, действительно, бир кыздар предлагать этип, Алия, ты же хорошо там в документах разбираешься, пойдешь деп, на такую работу там, деп предлагать этип калды. Да, деп, бир-эки күндөн бардым, биринчи собеседованияны өттүм. Биринчи собеседование өткөндөн кийин эч ким чалган жок. Да, мы вам позвоним деп койду, ошол боюнча кеттим. Анан кийин эле там где-то бир жарым айдан кийин чалып калды, Алия, вы готовы на второе собеседование деп. Биринчи собеседование барганда эле тест жазганбыз да. По результатам теста вы там нам подходите деп калды. Бардым. Бардыгын текшерди, полностью, в общем, чуть ли там наркологко жөнөтүп жаздады го. Анан ошентип экинчи собеседование өттүм, үчүнчүсүнөн өттүм, анан испытательный сроктон өттүм, анан биринчи обычный сотрудник эле болдум. Андан кийин уже тест тапшырып, уже стажым көбөйгөн сайын тест тапшырып турасың да постоянно, ай сайын там 4-5 жол. Анан ошондон кийин анан адистикти берет да, специалист, анан главный специалист деп. Ошол главный специалист болдум. Азыр эми өзүм деле там жаңы келген сотрудниктерди стажировать этип, обучать этип. Ошентип на расслабоне. Азыр эми кандай десем, армиядай дейм билбей.
отуруп калдым дебейин да. Сени бул Москвада таанып билген биздин мекендештердин баардыгы эле сени көргөндө эле пособие жөнүндө ойлошот да, анан жергиликтүү элдер өздөрүнүн укугун жакшы билишет, түшүнөт, эмнеге укуктуу. Анан биздин жарандар, Россиянын жарандыгын алгандар деле ошо укугун көп пайдалана албай жүрөт да. Ошолорго кеңешиң? Ооба, туура айтасыз. Анткени гражданство алгандан кийин 2-3 бала төрөлгөнгө чейин бир пособие албаган келиндерди, аялдарды кездештирдим да, вообще үй бүлөнү. Эмнеге оформить эткен жок элеңер, даже материнский капитал оформить этпеген, элементарный там материнский капитал албаган аялдарга жолуктум. Анан эмнеге оформить эткен билбейм. Анда эмне алдыңыз паспортты, эмне кылганы? Шо ал деди эле, анан жолдошум алды эле, анан алдым эле деп. Ооба, жакшы билишпейт, интересоваться этпейт. Кичине жалкоорок болобуз го дейм. Бала төрөгөндө бизде негизи эле бала төрөсө эле все, бала менен эле чач тептеп, тарап алып эле жүрө беребиз го. Нет, бала как раз вот бала төрөлүп, баланын буту баскан убакка чейин ушунчалык, оказывается, убакыт бар экен. Ну, такие моменты я ж тоже пропускала, ошончун айтсам да, мындай кеңеш сакта. Бала төрөлгөндөн кийин өзүң эле ачып, азыр все есть. Просто, конечно, там орусча жазылган, орусча жакшы болбосо, жакшы түшүнбөгөн эле болбосо, а так орусча бүт баардыгы жазылган. Укугуңду билип жүрсөң, российский паспорт көтөрүп, эч качан бир дагы полициясы, милициясы, я не знаю, неважно. Любой адам бул жерден сага эч ким эчтеке дей албайт да, эгерде укугуңду билсең. А укугуңду өзүң как гражданин России билип жүрсөң, это очень хорошо. Андан кийин көптөгөн пособияны билишпейт, көптөгөн выплатаны билишпейт. Акырын, конечно, убакытка байланыштуу кичинеден уже жеткирип келатам адамдарга. Инстаграмдан аябай чак алып эле, бул жарыңар туура эмес деп эметип калчу элем. Азыр ушу жакшы Инстаграм иштебегенге жакшы элдер менен мындай связь дагы деле бар, конечно. Телеграмдан деле жазышат, каякта же деп көп эле эмелерим бар, бирок кичине мындай связь, мол, ситуацияга жараша, Инстаграм иштебегенге жараша эметип баратат. Бирок жеткирейин деген пландарым бар. Көп нерсени. Азыр уже кийинки поколение уже өсүп келатпайбы? Алардын жолдошу российский гражданин, анан кийин алыш керек, анын балдары төрөлөт, алардын баарына жеткирейин деген жакшы пландарым бар, конечно. МФЦнын эмес келечеги кандай? Бул ошол жакка отуруп иштөө дагы эле канча болот? Азыр бүт эле компьютерлештирүү болуп атпайбы? Ооба. Вопрос отличный. Потому что, допустим, бизде азыр 579 услуга бар да. Анын көбүнчөсү бизде, допустим, ар бир сотрудникте азыр электронная цифровая подпись бар. Мен сизден документти принимать эткенден кийин обязательно ошол подписим менен подписывать этип анан жөнөтөм да, документтичи. А так адамдар өзү, что касается гражданин, Россиянын гражданиндеринин, өздөрү электрондуу түрдө подпись жасатып, өздөрү эле мен кылган нерсени жасай алса болот. Но аны үчүн вот түшүнүш керек компьютерди, аны үчүн ошол сайтты түшүнүш керек. Вот госуслуги, mosrec.ru, mos.ru дегендерди жакшы түшүнүп алса, үйдөн чыкпай эле пособие тапшырганга мүмкүнчүлүк бар да. Бизде аракет кылбайбыз дагы эле жалкоолукка байланыштуу. Бизде только акча предлагать этип эле жүрө беребиз. Туура вопрос болду. Максимум дагы бир 5 жыл. Пособие, пенсия максимум это. Уже эмки жылы даже элементарно прописка, вот, постоянное место жительства, по месту пребывания дегенди бардыгы электрондуу түргө өтүп атат. Уже өтүп атат бизде. Эле айтсаңда кандай биздин жарандар негизи эле сага кандай суроолор менен кайрыла алышат? Негизи адамда кандай документ болсо,
ошон бардыгын кандай өздөштүрүү кантип оформить этиш керек, каяка кайрылыш керек, ошол жөнүндө. Ну, конечно же, гражданство, РВП, ВНЖ, все заявления, какие документы, ошонун баардыгы жөнүндө кайрылса болот. Официалдуу документке байланыштуу бардык суроолор менен кайрылышат, официалдуу түрдө бүгүн келип договор жазып мен менен, анан мага акча берип, анан ал кетип, а мне договор нет у меня такого. Обращаются ко мне, я направляю только в ведомство сразу. Паспортный стол болсо, вот паспортный стол, прям өзүнө барып. Любой документ, көптөрүнө айтам да ошентип, любой документ жасалыш үчүн адамдын, что касается документа, удостоверяющий личность, это, конечно же, паспорт, водительское удостоверение. Өзүң бармайынча эч нерсе бүтпөйт, запомните это. Өзүң барып кол коймоюнча эч ким сизге ни за какие миллионы бара болуштун кереги жок го? Кереги жок. Кээре, допустим, договор түздүк, анан бери юридический компаниядан кол койдум, анан эртең РВП алам дегендер бар да мангачы. Анан РВП алганда келиңиз деп коем. Уже вот честно, уже кайталап атып, конечно. Ошолорду элементарно, ошолорду билбейт да. Колуңдун подписиңди өзүң барып коймоюнча РВПда жок, эч нерсе жок. Так что будьте аккуратнее дебеймби башка юридический компаниялар кайрылардын алдында. Ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин Алия экөөбүздүн маегибизден өзүңүзгө бир аз болсо дагы жакшы маалымат ала алдыңыз деп ишенебиз. Биздин каналга катталып, суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып коюңуз. Москвада жашап жаткан урматтуу мекендештер Алияга кайрылып, ушу документке байланышкан суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар да болот. Жакшы калыңыздар, кайрылып туруңуздар, Турсун эжеге кайрылсаңыздар. Табасыңар мени.